Айдаркен шаарына жакын жайгашкан Достук кышкы эс алуу жайындабыз. Бул жай деңизден келген 2200 метр бийиктикте жайгашкан. Ал эми облус борборунан дээрлик 100 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жыл сайын кышында Баткен облусунун булуң бурчуңунан жарандар келип эс алып кетишет. Биз дагы бүгүн командабыз менен кышкы эс алууну өткөргөнгө келдик. Кеттик анда. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшысыздар? Биз ошо эс алганы келдик эле. Канча сомдон, шарттары кандай айтып бересизби? 1 саатыга 1 баллон 200 сом. Ошо мына карточка беребиз, 1 саатка заправка кылып, анан турникет өзү контроль кылып өткөрбөй коет 1 саат. Бизге жардам беришеби негизи бул жака чыкканда? Сөзсүз, мына жерде контроль кылган балдар бар, илет, барып түшүрөт, анан жөнөтүп атканда дагы балдар бар. Мен эмнелерди эске алышым керек азыр бул жакта? Сизге кирсеңиз, мына жерде отургузганды ошо балдар үйрөтөт. Ошо инструкция өтүп туруп, анан жол басат. Биз азыр оператор мөкөбүз, ошондо 1 саат жетет бизге. 1 саат канча сом болуп калат? 200 сомдон экөөңүзгө 400 сом. Анда бизге 2 билет бересиз, Мына 400 сом. Атыңызды айтып коесуз. Бизде мындай коопсуздук эрежеси боюнча неме бар? Каттап кое турбайсыз. Каттап коебуз. Кочоро бар Мингүл. Бул жерде атай мындай электронный каттоо десек да болот экен. Мына ушул берилген картанын жардамы менен өтөт экенбиз. Эгерде убактыбыз бүтүп калса, бул жер киргизбей коет экен. Саламатсызбы? Азыр сиз бизге баллон бересизби ошондо? Ооба. 2 баллон бересизби? Жерге карта менен киргениңизден кийин бул жерде бош баллондорду каалаганыңыздарды алып кирип ойной бересиз. Өзүбүз алып кете беребиз. Өзүңүз каалаган баллонду кирип алып ойной бересиз. Чоң рахмат. Азыр биз 2 баллон алайлы. Сиз 1 баллон алып алыңыз. Азыр бизге бул жака ушул эс алуу жайынын кызматкерлери жардам берет экен. Анан мындан ары биз эң негизги кызыктуу процесске келебиз. Саламатсызбы? Кандай сезимдер болгонун ылдыйга түшкөндөн кийин айтамын. Чынында мындай сөз менен айтып бергиз эмоция тартуулайт экен. Башында түшүп атканда менде коркуу сезими болду, чын айтканда. Бирок бул жака түшкөндөн кийин ал коркуу сезими кандайдыр бир сонун эмоцияга, адреналинге айланат экен. Эс алуу жайдын тарыхы ушул досторубуз баягыдай үйдө ушундай канаттар жатып, жана бош эле жатып, ошонун ушундай идея келип, анан Москвадан көрүшүп ушундай жайларды. Анан бүт ушул немелерди анан комплект Москвадан алып келип, куруп, ушу бир 6 жыл болду. 2017-жылдан бери иштейбиз. Биз ачып аткан жылдары Баткен областында иш жерде жок эди. Азыр эми кичине неме болуп атат, курушуп, эс алуу жайлар пайда болуп жатат.
Биздин максатыбыз ушул жерге келгендер жакшы көңүлдүү эс алып кетсе. Анан биз коопсуздук боюнча бардык боюнча келгендер жакшы ойноп кетишиге шарт түзүп беребиз, аракет кылабыз. Бизде коопсуздук боюнча атайын Ошто да ошондой окуу жайларга барып балдарды курстарга жөнөтөбүз. Коопсуздук боюнча барып окуп келишет. Окуп келип ошо сертификаттары бар. Бизде ар бир жерде посто бирден бала бар. Мисалы бул жерде келгенде баллонду бирөө илет, нар жактан бирөө түшүрөт. Анан адам көп болсо бийиктен эки бала жаңында дистанция сактап бири-бири менен баллондор сүзүп кетпеш үчүн түшүрүшөт. Анан ылдыйда дагы сөзсүз 2 же 3 бала турат. Бири-бирин келип ылдыйда сүзүп кетпесин деп коопсуздук бизде биринчи орунда. Бул жакта деме ылдамдык каттуу болгон үчүн жаш балдарды бул жака өткөрбөйбүз. Кооптуу бул жак. Анан жаш балдар бул жакта келип ойноп кетишет. Бул жактан баллондорду алып, бул жакта ата-энелерин көзөмөлүндө ойноп кетишет. Шаардан сырт тоонун борунда таза абада эс алуу бул сергек жашоо мүнөзүн айгинелейт, ошол эле учурда ден соолукту чыңдап, адамдын маанайын да көтөрөт. Мына ушул максатта эс алууга келген биз жарандардын маанайын сурап көрөлү. Жакшы эле өттү, кызыктуу. Арман өттү. Каяктан келдиңиздер? Чет Кызылдан. Канча буга чейин келген белеңиздер? Биз былдыр келдикпи ошондой. Быйыл да келдиңиздер. Быйыл келдик. Кандай болуп атат негизи эс алуу? Жакшы эле, жакшы. Адам баласы маанайын да көтөрбөстүн ден соолугун да чыңдайт. Жылда эс алып туруш керек. Мында мен биринчи жолу келишим. Жакшы неме экен, жакшы маанай. Жыл буюрса ар жыл келип турам. Бир сонун экен. Бизге жакты. Биз Кыргыз кыштагайынан келдик, өзүм семьям менен, балдарым, күйөөм болуп, жырга ойноп атабыз. Кандай экен негизи? Коркот экенсиң, бирок сонун, жакшы. Жакшы эмоция болуп атат, а? Быйыл биринчи жолу келип атасыздарбы? Быйыл биринчи жолу келип атабыз. Эс алуу кандай болуп атат? Эс алуу жакшы буюрса. Каяктан келдиңер? Баткенден келдик. Баткен шаарынан, а? Баткен шаарынан. Биринчи жолу келип атасыздарбы? Биринчи жолу келип, айланып кетейик деп эс алдык. Жаралар достор менен көңүлдү көтөрүп, жакшы. Сонун айлана турган жер экен. Эс алып кетсиз, бардыгы калай. Биз үй бүлөбүз менен келдик. Бу жер раса жакшы, сонун экен. Эс алып жатасыңар, а? Эс алып жатабыз. Бул жай 2017-жылы достордун демилгеси менен Баткен облусунда алгачкы кышкы эс алуу жайы болуп ачылган. Жыл өткөн сайын бул жерде атайын шарттары жакшырып, эс алуучулардын дагы саны артып келет. Акыркы жылдары коңшу Өзбекстан Республикасынан дагы жарандар келип эс алып жатышат. Биз Кубасай шаардан келдик. Биз эс алуу үчүн Фергана облусунун Кубасай шаарынан келдик. Агамдын кыздары менен чогуу өзүбүздөгү бир канча жайларды айланып, анан бул жака да келдик. Эс алуу сонун болуп жатат, жыргадык. Мындай эс алуу жайы биздин шаарда жок. Эми кыш бүткүчө дагы келебиз деп жатабыз. Буюрса Кыргызстандын башка дагы кооз жерлерине баралы деп ниет кылдык. Энди тез келип турабыз, башка жайларга ham барып көрөбүз Кыргызстан. Орталарынан келдик жиялар менен. Биз эс алуу үчүн досторубуз менен атайын Маргалаңдан келдик. Бул жерде шарттар жакшы экен. Сөз менен айтып бер алгыс эмоциялар болуп жатат. Жыргап жатабыз. Биринчи жолу келип жатабыз. Бизде кар жок. Эми шаарыбызга барып досторубузга, туугандарга да айталы деп жатабыз. Үй бүлөбүздү да алып келебиз буйруса. Чек арадан өтүү да маселе жараткан жок. Жарым саатта өтүп келдик. Баары сонун болуп жатат. Тепкисеге жакшы тезде келдик. Зор, таза кылябыз. Сиз бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Эмне кызматкасыз? Бул жерде көп жылдан бери иштейбиз. Өйдөн түшкөн адамды безопаснейрак кылыш үчүн бул жака тезинен качыруу, элдин коопсуздугун ойлоо. Ошол. Эс алуучулар келип жакшы дем алып
кетиш үчүн жылдан жылга шартты жакшыртышка аракет кылып жатабыз. Ушундай канат үзгүлтүксүз иштешине бардык жок. Анан бул жерде тамактануучу жай дагы дайыма ыстык тамак болот келгендерге. Анан каалоочулар өздөрү алып келип неме кылышат. Анан Кудай кааласа дагы жылдан жылга өсө беребиз. Кийинки жылы дагы чоңойтуп бул жактарыны лыжный база кылабыз деген үмүттөбүз. Анан бул жерде азыр постоянный электричество жок болгон үчүн кичине проект токтоп турат. Азыр генератор менен иштейбиз. Ошол генератор солярка менен иштейт. Биз мамлекетке жылда ошол налоговый көргөзүп берген ошол неме болгон налогду төлөйбүз. Жер арендага жер салыкты төлөйбүз, отдельно налог төлөйбүз. Анан биздин оюбузча биз ушу Кыргызстанда ушу кышкы туризмди өнүктүрүп жатабыз деп ойлойбуз.